Ак Ордонун Гагарин көчөсүнө жакын жерден өтө идеальный сонун салынган үй чыкты туугандар. Жаңы салынган үй, базальт менен жууланган, кызыл кирпичтен салынган. Бул жагында очокана, склад, навес туугандар. Заборлорду караңыздар. Заборлорго чейин сырты мынакей текстура менен жасалган бийик забор дарбазалар чейин орнотулуп, алды тараптары брусчатка туугандар. Видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Үй Ак Ордодо жайгашкан, сиздер баруу үчүн туугандар. Гагарин көчөсү жана Осипа Темирова көчөнүн кесилишинен өйдө карай жүрөсүздөр дагы. Азия 5-көчөдөн солго бурулсаңыздар, сатылуучу үй жайгашкан, ориентирди Алатоо дүкөнүнө алсаңыздар болот. Бул жерден жүргөн мынакей автобустар, маршруткалар дагы көбөлөп бар туугандар. Бул үйдүн көчө тарабы, сиздер жана көчө менен келели Азия 5тен солго бурулсаңыздар, жолдун өйдө тарабында ушундай жаңы салынган үйдү көрөсүздөр, Дарек Азия 5-көчөдө туугандар. Сиздер жана көчө менен келгенде эле катардагы солго бурулганда экинчи үй болуп калат. Жалпысынан участогунун аянты 4 сотуктан көбүрөөк 4,20. Участоктун чыгыш чегерасы бул кошунанын песколкун болгон заборунан. Көчө тараптан караңыздар, забор, дарбаза, бул жагдан өзүнчө дагы бир калиткасыга чейин орнотулуп, ошол калитканын бүтөр жери бул батыш чегара болуп калат. Жолдордо эле мынакей кенен шебендер төшөлүп тур туугандар. Электр энергиясы бар, прожекторлор орнотулган, суулары бар. Суулар үйдүн ичине, сыртына, очоккана тараптарына чейин полный киргизилген туугандар. Мектеп боюнча айтсак, азыркы учурда Такай бийде бул жерде бир мектеп, анан бир 2-3 көчө ар жакта дагы бир жаңы 2 мектеп салынып аткан учуру, бала бакча, мечиттер дагы бар. Эми короосуна кирсек туугандар, ал тарабы көчө тараптан брусчатка менен жасалып башталган. Короосунда ушундай чоң навеси, ылдый тарабына канча машина батчудай көрүнөт туугандар. Бир үчөөнү батырсаңыздар болчудай көрүнөт болжол менен. Анан 4 тарабынан забору, участок 4 бурчтуу туура формада, заборлор да бийик туугандар, мындай калпак не деп коет, темирлерди, ошолоруна чейин полный жасалган туугандар. Анан үй боюнча айтсак, узун турасы 11ге 10 жаңы салынган үй. Өзүм үчүн салган үйүм дейт туугандар, азыр биз кээ бир себептерден сатып аткан учур экен. Караңыздар, базалит менен жылууланган, стена 1,5 кирпич, Сонянын кызыл бышкан кирпичи менен салынган. Арты тарабында караңыздар, заборго чейин аралык, ар жагында да кошунага чейин заборго чейин аралыктар тышталган. Мондай тепкич менен киресиздер, негизи кирүүчү эшик. Эшиктин али пакет алын элек, терезелердин пакет алын элек, терезелер пятикамерный экен туугандар. Документ, кызыл китеп, керек документтер бар, түзмө-түз элер менен байланышасыздар. Бул жерде жашыл зона, могу жерде бир чоң үйдүн размериндегидей эле очоккана менен склад, сыртка жатканалары, могу жерде дагы бир сыртка жатканаларына чейин бар экен. Аларды азыр көргөзөм силерге, үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Үйдүн ички тарабы ПСО деп коет беле, шубалган, штукатурка болгон, электропроводдор тартылган, суулар сантехник киргизилген, монда штукатурка болгон, отоплениянын батареялары, отоплениянын котелу полный орнотулган. Туугандар караңыздар, бир гана өзүңүздөр каалагандай вкусуңуздар менен обой, потолок, пол жасалсаңыздар болот. Бул жак кухня. Сантехникада полный орнотулган, чыгыш тараптан ушундай чоң терезеси. Бул зал болуп калат экен туугандар. Караңыздар, бул бөлмөлөр аралыкта эле кээ бир дубалдарда 1,5 кирпич, сырткы стенада 1,5 кирпич. Бул залдын көрүнүшү, түштүк тараптан терезе, ушундай кенен залы. Могу жерде бир бөлмө болуп, бул бөлмөгөндөн кийин эле могу жерде бөлүнүп, бул жер общий санузел сушилкаларына чейин, мондай сантехникаларына чейин полный орнотулуп, бул жерде мынакей спальный бөлмө, түндүк тарабынан терезеси. Анан туугандар, могу жерде суунун аварийный деп коет беле, ошондой жайгашкан. Негизинен үйдүн ээси тың киши окшойт. Караңыздар, эч бир ачыкча нерсеси жок. Бардырлар деле сонун болуп жасалган. Так, бери карай киребиз. Ушундай чоң навес. Бул жерде негизинен стеклянный, мону жер стеклянный эме кылайын деген экен. Ушундай жери. Бул жагы болсо очоккана, могу жерге тапчан коюп отурсаңыздар деле болчудай көрүнөт. Кийин бери карай кирсеңиздер, мондай склад. Бул жагында мына раковина очокканага чейин келген. Барбекю зона, очоктор, мынакей казандар деле, ошол жакшы качественный казандардан орнотуп коебуз дейт. Анан бул жерде туугандар, ушундай жайы негизинен могу орто ченинен бөлүнүп туруп туугандар, ар жакта ажатканага өзүнчө киргенге эшик орнотулуп, ортосуна бөлүнөт экен бул жер. План боюнча ылдый стяжкалары куюлган. Жамгырдын суулары акканга дагы өзүнчө мондай чакан лотоктору дагы жасалыптыр. Бул жерде котел жайгашкан туугандар. Мынакей. Ажатканага бул эшик менен өзүнчө киресиздер. Үйдүн батыш тарабынан дагы заборго чейин аралык. Туугандар, бул үйдү чын жүрөктөн абзор кылдым, себеп мага жакты. Үй планировкалары деле, салынганы деле, забор, короче, баары жакшы, өз ордорунда экен. Басы болсо $138,000 сурап атыптыр. Дагы соодалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Эйсин номери 0703 68 23 45 0703 68 23 45 туугандар.